Саламатсыздар достор, биз бүгүн сиздер менен ушул мисалдарды чыгарабыз. Анда биздин биринчи мисалыбыз ушундай экен. Бул мисалды чыгаруу үчүн биринчи бул 3-тү бул 8ге көбөйтөбүз жана бул 7-ни кошобуз. Бөлүмүнө 8 өзү жазылат. Кошуу. Ошондой эле 27-ни 64-кө көбөйтөбүз жана бул 1-ди кошобуз. Бөлүмүнө 64 өзү жазылат. 3-тү 8ге көбөйтсөк 24, 7-ни кошо турган болсок 31 бөлүү 8 плюс 27-ни 64-кө көбөйтөлү. 27-ни 64-кө көбөйтө турган болсок 4-тү 7-ге көбөйтөбүз 28 экси көңүл, 4-тү 2-ге көбөйтөбүз 8 көңүлдөгү 2 менен 10. 6-ны 7-ге көбөйтөбүз 42 4-тү көңүл, 6-ны 2-ге көбөйтөбүз 12 көңүлдөгү менен 16. Кошо турган болсок 8 0-ге 2-ни кошсок 2, 1-ге 6-ны кошсок 7 1728. Ага 1-ди кошо турган болсок 1729 болот. Мынакей биз көбөйттүк, анан 1-ди кошуп койдук. Бөлүмүнө 64 өзү жазылат. Эми бул жерден 64 менен 8-дин жалпы бөлүүчүсүн табабыз. Бул жерде биринчи текшерип көрө турган нерсе чоң болгон сан кичине болгон санга бөлүнөбү жокпу көрүш керек. Бул жерде 64 чоң, 64 8-ге бөлүнөбү жокпу текшерип көрөбүз. 64 8-ге бөлүнөт, бөлсөк 8 чыгат, анда жалпы бөлүүчүсү 64 өзү болот. Эгер бөлүнбөсө биз эң кичине жалпы бөлүүчүсүн табат элек. Ал үчүн жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. 64-тү 8-ге бөлөбүз 8, 64-тү 64-кө бөлөбүз 1. Эми 8-ди 31-ге көбөйтөбүз 248, 1-ди 1729-га көбөйтөбүз 1729 өзү келип чыгат. Анда кошо турган болсок бул сандарды 17 6 көңүлдөгү менен 7 9 1 бөлүү 64. Бул сандар кыскарбайт, себеби бул сан 2-ге бөлүнбөйт. Ошондой эле 4-кө, 8-ге башка сандарга бөлүнбөйт. Анда биз 1977-ни 64-кө бөлөбүз. Бөлө турган болсок 197-ни бөлсөк 3 12 1 көңүл, 18 көңүлдөгү менен 19 57 болду. Кемите турган болсок 57 64-кө жетпейт. Анда 30 бүтүн 64-төн 57 келип чыгат. Биз бул жерде 7-ни алып түшкөндүктөн бул жакка бир 0 берип алдык. Биринчи мисал ушинтип чыкты. Эми мондай мисал бар экен. Муну чыгаруу үчүн ошондой эле 17-ни 10-го көбөйтөбүз, 3-тү кошобуз. Бөлүмүнө 10 өзү жазылат. Плюс 33-тү 6-га көбөйтөбүз, 5-ти кошобуз. Бөлүмүнө 6 өзү жазылат. Барабар. 17-ни 10-го көбөйтсөк 170, 3-тү кошо турган болсок 173. Бөлүмүнө 10 плюс 33-тү 6-га көбөйтсөк 198, 198-ге 5-ти кошсок 203 бөлүү 6. Эми 10 менен 6-нын жалпы бөлүүчүсүн табабыз. Ал үчүн 10-ду жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Биз 10 2-ге бөлүнөт, 10-ду 2-ге бөлсөк 5. Демек 10-ду 2 бөлүү 5 сыяктуу жазып алабыз.
Ал эми 6 дагы 2-ге бөлүнөт. 6-ны 2-ге бөлсөк 3. Ушинтип жаза алабыз. Көрүп турганыңыздардай, бул жерде эки жакта тең 2 саны бар. Ошондуктан биз бул сандардын бирөөсүн өчүрөбүз, калгандарын бири-бирине көбөйтөбүз. 2-ни 5-ке көбөйтөбүз 10, 10-ду 3-кө көбөйтөбүз 30. Анда жалпы бөлүүчүсү бизде 30 болот. 30-ду 10-го көбөйтөбүз 3, 30-ду 6-га көбөйтөбүз 5. 3-тү 173-кө көбөйтсөк 9, 21 экс көңүл, 3 көңүлдөгү 2 менен 5. Плюс 5-ти 203-кө көбөйтөбүз 15, 1, 10. Бул сандарды кошо турган болсок 14, 2 көңүлдөгү 1 менен 3, 5, 1 бөлү 30. Бул эки сан тең 30 дагы бул сан дагы 2-ге бөлүнөт, себеби аягы жуп сан менен аяктап атат. Анда биз 2-ге бөлүп коебуз. Башкача айтканда 2-ге кыскартып коебуз. Бөлө турган болсок 7, 6, 12. 14, 7, 767, 30-ду 2-ге бөлчү болсок 15. Бул жерден 14 23-кө бөлүнбөйт, 4-кө бөлүнбөйт, 5-ке. Эми 767-ни бөлөбүз 15-ке. 76-ны 15-ке бөлсөк 5, 25 экс көңүл, 5 көңүлдөгү 2 менен 7. Кемите турган болсок 1, 17-ни 15-ке бөлө турган болсок 1, кемите турган болсок 2. Анда биздин жообубуз 51 бүтүн бөлчөк 15, калдык 2 калды, ошондуктан 2 болот. Кийинки эсебибиз кемитүү экен. Кошуу кемитүүдө негизи бардык эле бөлчөктөрдө бул бүтүн бөлүгү бөлүмүнө көбөйтүлөт. Демек 43-тү 12-ге көбөйтөбүз, 5-ти кошобуз 12, 21-ди 20-га көбөйтөбүз, 3-тү кошобуз. Бөлүмүнө 20 өзү жазылат. 43-тү 12-ге көбөйтчү болсок 6, 8, 43, 6, 11, 516 кене. 516-га 5-ти кошо турган болсок 521 бөлү 12 кемитүү. 21-ди 20-га көбөйтсөк 420. 420-ны 3-кө кошо турган болсок 420-га 3-тү 423 болот. 20. Эми 20 менен 12-нин жалпы бөлүүчүсүн табабыз. Ал үчүн жанакындай эле 12 жана 20 сандарын жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратышыбыз керек. 12-ни биз 2 көбөйтүү 2 көбөйтүү 3 сыяктуу алып алсак болот. 12-ни 2-ге бөлөбүз 6, 6-ны кайра 2-ге бөлөбүз 3, 3-тү 3-кө бөлөбүз 1. 1 чыкканга чейин жөнөкөй сандарга бөлүп кете беребиз. 20-ны дагы 2-ге бөлөбүз 10, 10-ду 2-ге бөлөбүз 5, 5-ти 5-ке бөлөбүз 1. Эми 2 көбөйтүү 2 бул экөөндө тең бар, ошондуктан бул окшош сандардын бирин гана алышыбыз керек. Калган сандардын баарын бири-бирине көбөйтөбүз. 2-ни 2-ге көбөйтсөк 4, 4-тү 3-кө көбөйтсөк 12, 12-ни 5-ке көбөйтсөк 60. Демек 60 биздин эң кичине жөнөкөй бөлүүчүбүз болот. 60-ты 12-ге бөлөбүз 5, 60-ты 20-га бөлөбүз 3. Эми 5-ти 521-ге көбөйтөбүз. 5, 10, 25, 26. Кемитүү
3'tü 423'кө көбөйтөбүз. 9, 6, 12. Эми бул сандарды кемитип коебуз. 15-тен 9'ду кемитсек 6, 9'дан 6'ны кемитсек 3, 6'нын бирөөсүн бул жакка алып бергенбиз 5 калган, 5'тен 2'ни кемитсек 3, 2'ден 1'ди алсак 1. Бөлүмү 60. Бул жерден 36, 60 сандары бизде 4кө бөлүнөт. Ошондуктан биз муну сразу 4кө кыскартып койсок болот. Башкача айтканда 4кө бөлүп. 1336-ны 4кө бөлсөк 12, 13 кайра 12, 16, 4. 60'ты 4кө бөлө турган болсок 15. Бул сан 5ке да 3кө да бөлүнбөйт. Демек, дальше кыскарбайт. Эми 334-тү 15ке бөлөбүз. Бөлө турган болсок 2, 34, 2, 4. Башка бөлүнбөйт. Демек, биздин жообубуз 22,15-тен 4кө барабар экен. Кийинки саныбыз. Бул жерде бөлүм 17 болгондуктан биз бул бөлчөктү алымына 51 көбөйтүү 17 деп алсак болот. Ал эми бул бөлчөктү 38 көбөйтүү 17 кошу 15 түрүндө жаза алабыз. Бөлүмү 17 өзү болот. Барабар. 51-ге 17-ни көбөйтө турган болсок 7, 35, 51, 7, 6, 8, 867 минус. Бул 17 бөлүмдөрү окшош болгондуктан бир бөлүмгө алып жазып алсак дагы болот. 38-ге 17-ни көбөйтөбүз. 56, 5 көңүл, 21, көңүлдөгү 5 менен 26, 38, 6, 14, 1 көңүл, 5 көңүлдөгү менен 6. 646-га 15-ти кошобуз. 11, 5, 6, 661. 867-ден 661-ди ала турган болсок 6, 0, 2, 17. 206 17-ге бөлүнөбү жокпу текшерип көрүшүбүз керек. 17 өзү жөнөкөй сан болгондуктан кыскарбайт. Бөлүнсө бөлүндү, бөлүнбөсө бүтүн сан түрүндө жазып коебуз. 36, 2-ден 34, 2. Демек, биздин 206 17-ге бөлүнбөйт экен. Бул жерде 12 бүтүн 17-ден 2 бөлчөгүнө ээ болдук. Кийинки саныбыз көбөйтүү экен. Бул жерде 6-ны 15,32-ден 17-ге көбөйтүшүбүз керек экен. Биринчи муну буруш бөлчөккө айлантырып алышыбыз керек. Ал үчүн 15-ти 32-ге көбөйтөбүз, 17-ни кошобуз. Бөлүмүнө 32 өзү жазылат. 6 көбөйтүү. Так. Таза жерине жазып турайын. 15-ти 32-ге көбөйтөбүз. 11 көңүл, 2 көңүлдөгү менен 3. 15 1 көңүл, 3, 4, 0, 8, 4, 480. 480-ге 17-ни кошсок 497. 32. Бул жерде эгер бөлчөктүн бөлүмүндө сан жок болсо, аны 1 бар деп элестетип алабыз. Эми 1 менен 497 кыскарбайт, себеби 1 өзү эч кандай санга бөлүнбөйт. Ал эми 6 менен 32 кыскарат. Башкача айтканда,
6 дагы 32 дагы 2-ге бөлүнөт. Анда бөлүп коебуз. 6-ны 2-ге бөлсөк 3, 32-ни 2-ге бөлсөк 16. Демек, 3-кө 497-ни көбөйтөбүз. Азыр монтип жазып турайын. 1-ге 16-ны көбөйтөбүз. 3-кө 497-ни көбөйтсөк 21, 27, 28, 29, 12, 13, 14, 16. Эми 1491 16-га кыскарбайт, экөө тең бирдей санга бөлүнбөйт. Анда бөлө турган болсок 1497-ни бөлөбүз 16-га. 14 жетпейт, 149. 9-дан берсек 9, 5, 14. 9-дан берсек 54, 5 көңүл. 9 көңүлдөгү 5 менен 14. Кемте турган болсок 5, 7. 57-ни 4-төн берсек жетпейт экен, 3-төн берип көрөлү. 18 1 көңүл, 3 көңүлдөгү менен 4. Кемте турган болсок 17-ден 8-ди алсак 9, 0. Демек, биздин бул бөлчөгүбүз 93 бүтүн 16-дан 9 санына барабар экен. Мында кийинки мисалыбыз бөлүү экен. Бул санды да бөлүп алуу үчүн биринчи муну буруш бөлчөккө айландырышыбыз керек. Ал үчүн 54-тү көбөйтөбүз 19-га, кошобуз бул 6-ны. Бөлүмүнө 19 өзү жазылат. Бөлөбүз 18-ге. Эгер бөлчөктүн бөлүмүндө сан жок болсо, анда 1-ди жазып алабыз. 54-тү 19-га көбөйтүп алалы. 36 3 көңүл, 45 көңүлдөгү менен 48. 54 6 12 1 көңүл, 9 көңүлдөгү менен 10. 1026-га 6-ны кошо турган болсок 1032 бөлү 19. Бөлчөктөрдү бөлүп жатканда биринчи бөлчөктүн өзү жазылат, ал эми экинчи бөлчөктүн тескериси жазылат. Башкача айтканда 1 өйдөгө. Ал эми 18 бөлүмгө жазылат. Ал эми алардын ортосуна көбөйтүү белгиси коюлат. Эми көбөйтөбүз. 32 дагы 1032 6-га бөлүнөт. 9-га бөлүнбөйт экен. 18 дагы 6-га бөлүнөт. 1032-ни 6-га бөлө турган болсок 1 43 36 42 7 12 2. 18-ди 6-га бөлсөк 3. 19 менен 1 кыскарбайт, себеби 1 өзү эң эле кичинекей сан. Анда биз 172-ге 1-ди көбөйтөбүз. 19-га 3-тү көбөйтөбүз. Анда 172 бөлү 27 3 57 болуп калды. Эми 172-ни 57-ге бөлөбүз. Анда 3-төн 21 экс көңүл, 15 көңүлдөр менен 6 17. Кемте турган болсок 1. Анда бизде 3 бүтүн 57-ден 1 саны келип чыкты.